Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен ооз-эки тарых изилдөөдөгү этика маселелери кыргызча адеп деп дагы которуп жүрөбүз. Бул изилдөө этикасы жөнүндө айтаардан мурда мен бир аз тарыхына токтолуп кетейин. Албетте, изилдөөнүн этикасы дегенде бул өзгөчө чет өлкөдө мен докторлук өзүмдүн окуумду аяктап келген Торонтодо, Канадада абдан катуу жолго коюлганда, ошол жерде сабактарда окуп, изилдөөнүн алдында этикага текшерүүдөн өткөзүп, менин изилдөөм эч кимге зыяны тийбейт деп туруп, мен кепилдик бергенден кийин гана макул эмес, сен барып маалымат топтой бер деген уруксат берилген расмий түрдө. Ошондон кийин гана изилдөөмдү баштагам. Азыр эми айтып берейинчи мен. Бул изилдөөнүн этикасы дегенде кантип эле азыр баардык дүйнө жүзү боюнча этика деп калды да, эмнеден келип чыкты? Ошого бир-эки окуяларга таянып кетейин. Себеби бул этикага, изилдөөнүн этикасына алып келген өтө одоно түрдө изилдөөлөр, эксперименттер, адамдын турмушуна зыян алып келген изилдөөлөр болгон. Өзгөчө бул изилдөөлөр биомедицина тармагында жүргүзүлгөн да. Керек болсо адамдардын өмүрүнө түздөн-түз зыян келтирип, же болбосо аларга көптөгөн травмаларды алып келген изилдөөлөр болгон. Ошолордун бир-экөөнө мен токтолуп кетейин. Бирөөсү, ошол изилдөөлөрдүн бирөөсү, бул абдан көп айтылган эң контроверсия деп коет. Жанагы эң талаш тартышты, бул адамдардын арасындагы мындай азыр да уксаң аябай зээнин кейитүүчү бир изилдөөлөрдүн бирөөсү бул Таскеги Project деп коет. Таскеги деген шаарда изилдөө жүргүзүлгөн. Бул изилдөө 32 жылдан башталган. 1932 жылда жылы башталып, Америка Кошмо Штатынын Таскеги деген чакан шаарында 32 жылы башталып туруп 72 жылга чейин изилдөө жүргүзүлгөн. Эксперимент жүргүзүлгөн. Бирок эксперименттин маанисин карап көрөлү. Биринчиден, эмнеге жүргүзгөн? Албетте, илимпоздор бир пайдасы жок болсо, бир илимге салым кошпосо изилдөө жүргүзбөйт да. Бул изилдөөнүн салымын ошол учурдагы бул медицина, биомедицина тармагындагы адистер бул изилдөөнү жүргүзгөндөр. Мындай деп өздөрүнчө аныктама беришкен да. Келгиле биз ушул сифилис деген оору, өтө жаман оорунун кесепетин көрөлүчү. Адамдын иммунитети өзү бара-бара күрөшүп, ооруган адам сакайып кетеби, же эмне болот, ошонун кесепетин көрөбүз деген да. Илимге кандай пайдасы болуп атат? Эгер ооруган адамдын иммунитети ошону жеңип кетсе, анда аны үчүн вакциналарды ойлоп таап, дарылоонун кажети жок экен деп туруп, мынтип көптөгөн каражатты жумшаш кереги жок деп атат да. Бирок зыяны, ушул изилдөөнүн зыянын айтып берейинчи эми. Бул изилдөө 32 жылы жүргүзүлгөндө, бул изилдөөгө катышкан, бул Алабама деген штатындагы катышкан адамдар, бир 400-гө жакын адамдардын жарымы сифилис менен ооруган, жарымы оорубаган адамдар болгон. Бирок эң кейиткен нерсе, ал адамдардын баарын афроамерикалыктар болгон. Каралар деп коелу эми. Бул адамдар, аларга дагы жаман жагы, ушул жөнүндө толук маалымат дагы беришкен эмес. Силердин каныңар жакшы болбойт, дарылайлы деп койгондагы, бирок аларга ошол бекер тамак берип, бир аз компенсация берип коюп, анан 1-2 жылда изилдөө жүргүздүк деп туруп, анан кийин токтотобуз дегенде, бирок тилекке каршы 40 жыл ичинде ошолордун үстүнөн эксперимент кылып изилдөө жүргүзө берген. Кесепети эмне болду? Жыйынтыгы эмне болду? Кесепети ошол ооруган адамдардын көпчүлүгү каза болду. Көпчүлүгү өзүнүн туугандарына жугузду. Дагы кээ бирлери өздөрү тукум кийинки бала чакасына жугузду. Бул жерде дагы эмне жаман жактары болуп атат? Жаман жагы кийинчерээк дары ойлоп тапкандан кийин дагы пенсилин деген. Ал пенсилинди ошол экспериментке катышкандарга берген жок. Эмнеге? Себеби пенсилин берсе демек изилдөөнүн аягына чыкпай калабыз деп туруп 72 жылга чейин изилдөөнү жүргүзө берген. Бул жерде эмне үчүн баятан бери айтып атам? Кандай одоно бузулуулар болуп атат? Биринчиден, ошол экспериментке катышкан адамдардын өз ыктыяры менен катыштырган жок. Экинчиден, аларга толук маалымат берилген жок. Үчүнчүдөн, алардын өмүрүнө зыян келип жатканына илимпоздор билсе дагы ага макул болушкан. Бул бир изилдөө.
Мындан башка да көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлгөн биомедицинада. Ошол эле учурда фашисттик Германиядагы адамдардын өзгөчө колго түшкөн туткундардын үстүнөн көптөгөн изилдөөлөр жүргүзгөнү баарыбызга маалым. Мисалы үчүн адамдарды, туткундарды жана муздак сууга, же болбосо муз болуп бараткан сууга коюп туруп, адамдардын денеси канчага чыдайт, канча мүнөттө ушул куткарып калбай турган абалга жетет деп туруп эксперимент жүргүзгөн анын тарыхта калган. Эмне үчүн аларды туткундарды изилдөө жүргүзүп атат? Демек, алар өздөрүнчө жыйынтык чыгарып, бул өзүнчө стратегиялык согуштук максатында, мисалы үчүн немистин пилотун Балтика деңиздеринде союздаштар атып түшүргөн болсо, ошол жерде немистин пилоту сууга түшүп калган болсо, жанагы минус 5-10 градус сууга түшкөн болсо, канча мүнөткө чейин ошол куткарсак болот экен, канча алыстык экен, эгер көбүрөөк убакыт кетсе куткарбай эле коелу деген өзүндөр үчүн пайдалуу билим алыш керек болот да. Бирок зыян жагы ошол туткундардын албетте канча дегени ошол эксперименттин негизинде көз жумду да. Буга окшогон өтө көп эмелер көп, мисалдар көп. Мен баарына токтолбой эле коеюн бүгүн. Бул изилдөөлөрдүн кесепети эмне болду? Дүйнөлүк коомчулук ушундай изилдөөлөрдөн кийин атайын дүйнөдө протоколдор кабыл алынган. Белмонт репорт деген, Белмонт отчету, Нюрнберг деген отчеттору бардыгынын негизинен бир изилдөөлөргө атайын талаптар коюла баштады. Эң негизги талаптардын бирөөсү бул кандай изилдөө болбосун эч кимди мажбурлай албайт. Ар бир адам өзүнүн ыктыяры менен гана изилдөөгө катышат деген. Мисалы үчүн мен азыр мектептин директору болсом, мугалимдерди баргыла изилдөөгө катышкыла дегенге менин акым жок. Ректор болсом, бардыгыңар экспериментке катышкыла дегенге акым жок. Кандай адам өзү ошол изилдөө менен таанышып, өз ыктыяры менен катышат. Бул биринчи пункт, эч ким муну бузбашы керек. Экинчи пункт, ошол эле учурда мен бирөө изилдөөгө катыш десе, ошол изилдөө жөнүндө толук маалыматым болуш керек. Мен канча жолу маалымат берем, канча жолу интервью берем, менин атымды колдоносуңарбы, маалыматты кимдерге көргөзүп коесуңар. Мисалы үчүн мен аябай өкмөттү сындаган болсом, же болбосо министрди сындаган болсом, анан эртең эле бул агай ушинтип сындады десе, мени жумуштан айдаган болсо, демек изилдөөчү мени коргоп калган жок болот да. Ошондуктан изилдөөчү кантип талдаса дагы өзү маалыматты талдайт, бирок жазып чыкканда ошол өзүнүн маалымат берген адамдарды коргош керек деген бул экинчи принцип. Бул принципте ар бир жаран изилдөө жөнүндө толук маалыматы болуш керек. Анан албетте купуялуулук, анонимдүүлүк, конфиденттүүлүк, булар конфиденциальность, булар албетте маанилүү нерселер. Мисалы үчүн кээде ушундай жагдай болуп калат экен, мурдагы союз өлкөлөрүндө ким жанагы изилдөөгө заказ кылып акча берген болсо, демек ошол маалымат берген адамдардын мага данныйларын бер, аттарын бер, өздүктөрүн бер, кимдиктерин бер дейт. Бул ким ушул маалымат берди? Бирок изилдөөчү катары ким сиздин изилдөөңүздү каржылаган болсо дагы ага айтышыңыз керек. Макул, сиз изилдөөгө каржылап бердиңиз. Бирок ал маалымат бергендердин аттарын сизге айта албаймын. Себеби алар маалыматты мага берди. Мен ошолордун маалымат бергендердин аттарын айтсам, сиз кандай максатта колдоносуз? Буну билбейм. Ошондуктан бул дүйнөлүк процедура боюнча алардын аттарын берүүгө менин акым жок деп туруп, ушундай кылып айтса болот. Бул жерде ушул илимий изилдөөнүн негизги кодекстери кабыл алынганда, илимий изилдөө эксперименттер жүргүзсөңүздөр, изилдөө жүргүзсөңүздөр, эч кандай адамдын өмүрүнө коркунуч туудура турган, зыян келтире турган, же болбосо аларды ашкере кыла турган, аларды уялта турган жагдай түзбөш керек деп туруп эме кылган. Кызык жери мисалы үчүн, бир vulnerable population деген группа бар. Vulnerable бул аялуу катарлар. Аялуу дегенде жанагы өзү чечим чыгара албаган катмарлар бар да турмушта. Мисалы үчүн жаш балдар, 5-6 жашар балдар, 10 жаш балдар, кыздар, же болбосо эме жанагы ар кандай оору менен ооругандар, же психикалык оору менен ооругандар өздөрү чечим чыгара албашы мүмкүн да. Ошол изилдөөнүн зыяны кандай тиет, кесепети кандай тиет? Ошол учурда алардын жанындагы туугандары же опекун деп коебузбу, ошол адамдар карап туруп, менин балдарыма зыян тийбейт экен деп туруп, ошолордон уруксат алыш керек, кепилдик. Мисалы үчүн бизде бир буга байланыштуу мындай нерсе бар да, мектепте дагы азыркы биз колго ала турган нерсе, мектептерде биздин балдарыбыздан, кичинекей балдарыбыздан
же болбосо ата энеден уруксат сурабай эле балдарыбызга изилдөөгө катыштырып, же болбосо аларды ар кандай эксперименттерге катыштыра беришет да. Ошону дагы бара бара эмнеге жетишибиз керек? Мисалы үчүн мен бир жакында бир өтө көйгөйлүү нерсени угуп калдым да. Менин тааныштарымдын балдары ысык көлгө эс алганы бар, окуучуларчы. Ошол жерде баягы баланын кичине табы айныган экен, анын баланын ата энесине айтпастан эле ага антибиотик беришиптир да. Бул такыр болбойт. Уруксат такыр болбошу керек. Биз ушуну медицина тармагына да алып келишибиз керек. Кандай өмүрүн антибиотиктин кандай зыяны болушу мүмкүн балага? Ошону ата энесине айтып, ушундай болду. Сиздин уруксатыңыз менен ушуну колдонушубузсок, уруксат бересизби же бербейсизби деп туруп, бизде андай жок да. Бизде ушул купуялуулук бир жагынан, экинчи жагынан ата эненин уруксаты деген да жок. Бул изилдөөдө дагы мен эмне үчүн айтып атам? Кээде балдар өздөрү чечим чыгара албай калса, демек аларга мындай канча жашты, 16 жаш дейбизби, 18 жаш дейбизби, ошого чейинки изилдөөгө катышуучу балдар болсо, алардын ата энесинен уруксат ала турган кылып туруп, ошону бара-бара жетишибиз керек. Анан бул бара-бара ошол атайын протоколдор, кодекстер кабыл алынгандан кийин ар бир окуу жай өзүнчө этика комитетин иштеп чыгат. Менимче биз дагы ушул жол менен барышыбыз керек. Мисалы үчүн, бизден Кыргызстанга келген чет өлкөлүк ар бир илимпоз өзүнүн университетинен этика боюнча процедураларынан уруксат алып, анан келип маалымат топтоп атышат. Бирок бизге келгенде алар бизде Кыргызстанда мындай эч кандай этикалык изилдөөнүн этикасы деген протокол жок болгонуна байланыштуу, алар каалагандай маалымат топтоп, маалыматын алып кете бериши мүмкүн да. Ошон үчүн биздеги адистер дагы чогуу отуруп туруп, мындай келишим түзүп туруп, мындай адистер жанагы ар кандай ушул этиканын негизинде барып алып, полицейский болуп алып, мен уруксат бере турган, бербей турган болом, ошол жерден тыйын кылам дегендер эмес. Адистер кайсыл эксперименттин, кайсыл изилдөөнүн кандай зыяны тийиши мүмкүн, ошону кантип биз алдын алабыз деп туруп, өзүнчө мындай жол жобосун иштеп туруп, керек болсо ар бир магистратура, докторантура же болбосо жөнөкөй эле профессордун изилдөөсү бара-бара эгер ушу этика комитетинин текшерүүсүнөн өтпөгөн болсо, ага уруксат берилбей турган кылып ушундай барсак, ушул дүйнөлүк протоколго дагы биз жакындаган болобуз. Ошондо дагы биздин адамдарыбыз эмеде кээде биздин айылда жүргөн адамдарыбыз, мисалы үчүн Москвадан келдим, Вашингтондон келдим, Нью-Йорктон келдим, Бишкектен келдим деген илимпозго биздин адамдарыбыз аябай мындай ишенчек биз дейбизби, адамдарыбыз илимпозмун десе, биздин адамдарыбыз илимпозмун десе, бул илимпоз абдан бул кыйын киши, абдеттүү киши, мени коргойт, мени сыйлайт дейбиз да. Бирок андай эмес. Ошол эле учурда кандай илимпоз болсо дагы, анын өзүнүн кызыкчылыгы болсо дагы, мисалы үчүн ал балким же болбосо протоколдорду билбесе, ошол адам эртең эле сиздин атыңызды чыгарып, сүрөтүңүздү чыгарып, ал жакта уят кыла турган болсо, кыргыздар ушундай экен, же болбосо ушул региондун адамдары ушундай экен деп туруп, аны ашкера кыла турган болсо, кийин өзүңүз жөнүндө уят маалыматтар таркаган болсо, демек ошол этикага биз жакшы көңүл бургандыктан болот дагы. Ал этикада менимче бара-бара ушундай болот да. Илимпоз мисалы үчүн Москвадан келеби же болбосо Бишкектенби же Нью-Йорктонбу, илимпоз келип туруп эки барак кепилдик кагазын берсе, мындай эч кандай зыян келтирбейм деп туруп, ошону мен кол коюп, бир копиясын илимпоз алып кетет, бир копиясы менде калат да. Ал жерде даректери менен бардыгы, эгер мындай арыздана турган болсо, кимге арызданам? Эгер менин укугумду тебелеген болсо илимпоз, мен ошондо айтышым керек да. Бул керек болсо, бул юридический документ болуп калат. Ай, сен менин сүрөтүмдү эч жака чыгарбайм деп айтпадың беле? Эмнеге менин сүрөтүмдү ошол жерге жарыялап койдуң деп туруп, ал эмеге административдик штрафка болобу, кандай болобу, ошол эмеге арызданыш керек да. Мен айтайын дегеним, болбо илимпоз катары биз эгер изилдөө этика маселелери кээ бир региондордо, же болбосо шаарда деле жакшы жолго коюлбаган болсо, биз илимпоз катары ошол адамдарга дагы бир аз үйрөтө башташыбыз керек да. Бул сиздин укугуңуз. Кимге маалымат берип атасыз? Ал маалыматты кантип колдонот экен? Сурап коюңуз, анан кол коюп алып алыңыз. Ошол сиз келечекте ушул изилдөөнүн негизинде өзүңүз зыян тартып калбашыңыз керек деп туруп, бара-бара биз ушул агартуучулук ишибизди жасай бериш керек. Себеби биздин Кыргызстандагы жүргүзүлүп жаткан илимий изилдөөлөр эң жогорку сапатта болуш керек. Бирок ошол эле учурда эч кандай адамга эч кандай зыяны тийбеш керек. Пайдасы тийсе жакшы, бирок зыяны тийбеш керек. Ошол илимден келечекте илимий изилдөөлөр кыргыздардын турмушун дагы алдыга жүргүзүүгө салым кошсун, бирок эч зыяны тийбесин. Саламатта болуңуздар.